бул айылда көйгөй эң башкы көйгөй айылдын төш жагында бир эки үйдүн жандары жер көчкү болуп эмчес ушул айылды жалпы көчүрүлөт деген заключение чыгарып койгон. 79-жылдар болсо керек эле ошо жер көчкөн. 78-79 жылдары. Эми ошодон бери, кылымдан бери эл жашап эле келатабыз. Ошол заключение кирип калгандан кийин объектти, мисалы үчүн мектеп кура албайт экенбиз, клуб кура албайт экенбиз, мечит кура албайт экенбиз. Ушу көйгөйүбүз эле ушул. Эгер ошол уруксат болуп калса, бизде дагы чыган инсандар бар. Спорт зал куруп берейин, мектебиңерге жардам берейин, мечитиңерге жардам берейин дегендер Кудайга шүгүр эле. Биздин Терек суу айылынын жалпы эле Капчыгайдын катаал шарт деп коет да. Шартыбыз чындап эле катар. 6 ай кыш болот. Кыш болгондо дагы карларыбыз көп түшүп калат, анан каттоо дагы өтө оор болуп калат. Анан катаалдыгынын дагы бир себеби ар бир жанга бир сотук 20 десяткадан кайра кайдоо жер тийген. Сулуу жерибиз жок. Чорундудан 13 сотуктан жер тийген. Эң негизги чорунду мал менен жашагандан кийин чорунду мына өздүн көрүп турганыңыздарда озон түнөн чапкы менен чабабыз, анан ат менен сүйрөп, анан кайта ат араба менен ташып жамбагабыз ушул. Анан катаал шарт болуп калган киргенбиз. 10% менен киргенбиз. Бизден ылдыйкы 9-10 километр ылдыйга Токбайтал айылы, Чайлма айыл өкмөтү 20% менен кирип калганбыз. Биз эми шартыбызды айта берсек деле арман. Бул эми кар көп жааган күнү каттоо болбой калат. Бизде аба ырайы өтө эле катаал. Дагы жакшы, бүгүн шамал жокто келдиңер. 2 күн, 3 күн башта келгенде у жерде кантип жашасын деп кетет элеңер да. Кар койгонду. 60-70 сантиметр кар жаады эле, шамал эле учур, анан да болот. Жолубуз начар. Жолду келатып көргөндүрсүңөр. Райондун центринен 36-37 километр аралыкта турабыз. Унубузду, продуктубузду күндүн жылуусунда жазга жеткидей камдап алабыз. Антесек жашоо кыйын. Биздин мектеп 1972 жылы 1 корпусубуз, ал эми 1978 жылы 2 корпусубуз курулган. Ошол мезгилден бери бүгүнкү күнгө чейин чейрек кылымдан ашуун убакыт болду. Ошол чейрек кылымдан ашуун убакытта бир гана жолу капиталдык ремонттон өттү. Учурда жаңы мектепке муктажбыз. Анткени мектеп абалда экендигин жакшы өзүңөр жакындан көрүп таанышып көрдүңөр. Алсак мектептеги учурдагы жан башына каржылоо саясаты бизге бир кандайдыр кедергисин тийгизди десем жаңылышпайм. Анткени бизде окуучунун саны аз болгондугуна байланыштуу ремонт иштеринде бир топ өкүнүчтүү нерселер болуп атат. Өтө эле аз суммада дагы дайыма демирчилер менен иштешке туура келип атат. Жаңы мектеп, спорт зал, бала бакча дээрлик. Мектебибиздин акыбалы оор болсо, ал эми бала бакча менен спорт зал ушул мезгилге чейин болгон эмес. Биздин айылыбыздын тарыхында болгон эмес. Анан ушуну спорт залды, мектепти жаңылоо жана бала бакча салуу үчүн биринчи кезекте бизге жолтоо болуп жаткан бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коркунучусу. Эгер ушул корутунду жокко чыгарыла турган болсо, анда биздин мектепке дагы башка айылга дагы башка мектептердей жаңы мектептер, бала бакчалар салынмак, спорт зал болмок. Балдарыбыз ушул үйдөн келген боюнча эле мектепке келип билим тарбия алып атышат. Ортодо бала бакча деген тепкич бизде дээрлик болбой атат. Жазып курултайга да кайрылып, губернаторго чейин
МЧСтин министрине чейин кайрылганбыз. Эми жакшы жыйынтык чыгып калат деген үмүттө турабыз. Быйылкы жылы 24-жылы Кудай кааласа ошол көйгөйдөн чыгып калсак керек деген үмүттө жашап атабыз. Эми Алла билет нар жагын.